Үтүр Калиев атындагы Чолпон жалпы орто билим берүү мектеби башталгыч класстын мугалими Өскөнбаева Кымбат Ишенбаевна. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайларыңар кандай? Жакшыбы? Анда эмесе аралыктан окутуу боюнча дистанттык форматтагы онлайн сабагыбызды баштасак. Эң алгач балдарым сабак окуй турган ордуңарды ыңгайлуу жайгашып алып, мугалимдердин айткан кунт коюп биргеликте активдүүлүктү көрсөтүп, мекен таануу сабагы менен таанышып баштайлы. Эң алгач авторубуздан сиздерге кайрылууңарды окуп койсом. Кымбаттуу балдар, силердин колуңардагы мекен таануу окуу китеби ал силерге биздин сүйүктүү мекенибизди эң мыкты билүүгө жардам берет. Окуу китебинен силер өлкөбүздүн жаратылыш байлыктары жөнүндөгү маалыматтарды табасыңар. Эл оозунда айтылып келген уламыштар менен таанышасыңар. Кыргызстандын областтарына жана шаарларына кызыктуу саякат жасайсыңар. Шаарлардын жана калктуу конуштардын аталыштарын келип чыгуу тарыхын билесиңер. Жергиликтүү белгилер жана компас багыты боюнча аймактардын планын түзүүнү, картаны окуганды үйрөнөсүңөр. Дүйнөгө Кыргызстанды тааныткан тайманбас саякатчылар менен бирге улуу жибек жолуна сапарга чегесиңер. Мекенибиздин аймагында жүргүзүлгөн изилдөөлөр жөнүндө кабар аласыңар. Өзүңөр үчүн мекенибиздин жаратылыш дүйнөсүн ачасыңар. Кыргызстанды сүйүп жана аны көздүн карагендей сакташ керектигин үйрөнөсүңөр. Адамдын организминин өзгөчөлүктөрү жөнүндө билесиңер. Ден соолукту сактоонун ыкмаларын, сергек жашоо мүнөзүндө болууну үйрөнөсүңөр. Биз силерге кызыктуу эксперименттерди, тажрыйбаларды жүргүзүүнү сунуштайбыз. Таанып билүү экскурсияларына чакырабыз. Окуу китебинин тапшырмаларын аткаруу менен силер эске тутууңарды, элестетүүңөрдү өркүндөтөсүңөр. Кругозоруңарды кеңейтесиңер, интеллектуалдык деңгээлиңерди жогорулатасыңар, чыгармачылык жөндөмүңөрдү өркүндөтөсүңөр. Ийгилик каалайбыз авторлордон. Мына балдар, ушундай каалоо тилектер менен авторлор бизге китебин тартуулап жатат. Азыркы Кыргызстан бөлүмүнөн Кыргыз Республикасы мамлекеттик символикалары темасын өтөбүз. Мекен. Бул сөздүн көптөгөн маанилери бар. Мекен силер төрөлгөн, өсүп өнгөн жана жашаган аймак. Бул силер окуган мектеп, силердин балалыгыңар өткөн айыл жана шаар. Ар бир жаран өз мекенин ыйык тутуп коргоого милдеттүү жана өлкөнүн конституциясында жазылган мыйзамдарына баш ийип, мекенин өнүгүшү, гүлдөшү, өсүшү үчүн өз салымын кошуусу парз. 1993 жылы 5 майда Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынган. Конституция бул негизги мыйзам, өлкөнүн бардык жарандары ошол боюнча жашайт. Конституцияга өлкөбүздүн жарандарынын көпчүлүгү макул болгондо гана өзгөртүү киргизилет. Биздин мекен Кыргызстан. Республика Орто Азияда жайгашкан. Кыргызстан тоолуу өлкө. Бүткүл өлкө аркылуу теңир тоо кыркалары созулуп жатат. Капчыгайлардын тамандарында буракандаган төзөн суулар агат. Кыргызстанда 7 облус бар. Алар: Нарын обласы, Тоолуу облас болуп эсептелет. Андан кийин бизге Талас обласы, Манас атабыз жердеген, Манас атабыздын күнбөөсүнүн сүрөтү турган мына ушул Талас обласы. Анан Ош обласы 300 жылдан ашуун Сулайман тоосу менен Орто Азияда дүйнөгө белгилүү. Баткен обласы өзүнүн Баткен өрүгү менен абдан атак-даңкы чыккан областтын катарын толуктайт. Жалал-Абад обласы, Жалал-Абад обласында Арсланбаб жаңгактуу кою бар. Андан Чүй обласы, Чүй обласында Буранасы менен абдан белгилүү Орто Азияда. Ысык көл обласы өзү эле аты айтып тургандай кереметтүү Ысык көлү менен белгилүү. Андан кийин
Кыргызстан 1991-жылы 31-августта мамлекеттик көз карандысыздык жөнүндө декларацияны кабыл алган жана эгемен мамлекет аталып, аны дүйнөнүн бардык мамлекеттери тааныган. Демек, Кыргызстан эгемендүүлүктү 1991-жылы 31-августта алган. Бишкек шаары Кыргызстандын борбору. Бардык эгемен мамлекеттерде эле республиканын өзүнүн туусу, герби, гимни бар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу кызыл түстөгү кездемеден жасалган. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана тайманбастыктын символу эсептелет. Жаркыраган алтын күн жашоонун түбөлүктүүлүгүнүн символу, тынчтыкты жана байлыкты, жаркын келечекке умтулууну чагылдырат. Бир алкакка бириктирилген 40 нур байыркы 40 уруунун бирдиктүү Кыргызстан бириккендигин айгинелейт. Түндүк үй кутунун символу, үйдүн бекемдигин, элдин кылымдар бою сакталган салт-санааларын сүрөттөйт. Өлкөдө жашаган элдердин биримдигинин символдоштурат. Кыргызстандын мамлекеттик гербинде канатын жайган ак шумкар сүрөттөлгөн. Ал өлкөнүн эрдигин, жакшылыкка умтулуусун символдоштурат. Мелмелдеген ысык көл жаратылыш кооздугунун символу, жашоонун булагы, күн нуру тийип турган тоо чокулары кыргыздын улуттук баш кийими болгон ак калпакты элестетет. Пахта менен буудай молчулукту символдоштурат. Эстеп калгыла, Кыргызстан бул демократиялык эгемен мамлекет. Демократия саясий түзүлүш, элдин бийлиги, эгемендик бул өлкөнүн ички иштери жана тышкы саясаттын толук көз карандысыздыгы. Үйгө тапшырма, өз үй бүлөңөрдүн гербин ойлоп таап, сүрөтүн чийгиле. Ага силердин үй бүлө үчүн эмне баалуулук экенин көрсөткүлө. Сак саламатта аман болгула. Менин сүйүктүү окуучуларым.